талаштууларына чыдап, аягында ошентип жеңишке ээ болду. Эми болсо кийинки жұп. Бул Осмоналы уулу Абдыбайыт, кызыл бурчтан чыккан мушкер мына азыр калыстын оң тарабында эле, эми калыстын сол жагында турган көк бурчтан чыккан көк мейлейчен, ал Мунарбек Бектурбек уулу, эгерде атын туура айткан болсом, жана ал көк бурчтан. Булардын салмагы албетте буга чейинкилерге караганда бир аз оорураак, ошондуктан булардын беттеши кызыктуураак көрүнөт. Жана чү дегенде эле экөө тең чабуулдан баштады. Жана ошол Замат Осмоналы уулу, Абдыбайыт Осмоналы уулу атаандашынын артында муунтуу ыкмасын колдонуп кетиши мүмкүн. Жана ошентип алгачкы секундаларда эле жеңишке ээ болду Абдыбайыт Осмоналы уулу. Албетте анын кубанычында чек жок, кубанганга толук укугу бар. Жада калса милдеттүү десек болот, анткени мындай эрте жеңишке жетүү бардык эле мушкердин колунан келе бербейт. Мунарбек Бектурбек уулунда толугу менен өзүнүн талантын, өнөрүн тартуулаганга дагы убакыт болбой калды. Алгачкы кыймыл аракетте эле мына ушундай атаандашынын артына өткөрүү ийгендиктен жеңил узасын тартып калды. Бирок Мунарбек Бектурбек уулунда албетте кийинки беттештерде өзүн жакшы жагынан көрсөтөт деген үмүтүбүз бар. Бул спорт, андыктан бирөө утат, бирөө утулат. Осмоналы уулу Абдыбайыт бүгүн жолдуураак болду дагы, ошентип өтө кыска убакыттын ичинде жеңишке ээ болду. Абдыбайыт Осмоналы уулун ушундай ылдам жана татыктуу жеңиши менен куттуктайбыз.